Assalamu alaikum ардактуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз сиздерге бүгүн дагы Сокулуктун центринен сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Бишкек шаарынан келгениңиздерде Сокулуктун центриндеги бул светофорду билесиздер. Фрунзе супермаркетинен өткөнүңүздөрдөн кийин эле Ленинадан оң тарапка кайрылып киресиздер. Мындан ары өтсөңүздөр Глобус супермаркети, бул жактан Калинина деген көчө келет, аны менен да ылдый түшсө болот экен, бирок сиздер ушул Ленина көчөсү менен ылдый түшсөңүздөр, барсаңыздар жол ача болуп, оңго солго кирип кетет экен. Сиздер сол тарапка карап кирсеңиздер, мечитке чейин барып, мечиттен кайра да оң тарапка карап киришиңиздер керек болот. Туугандар, Ленина көчөсү менен сиздер ылдый түшкөнүңүздөрдө ача жолдон сол тарапка кайрылып келсеңиздер, мына машина чыккан көчө менен түз эле келе бересиздер. Бери келсеңиздер эле жолдун сол жак бетинде мына бурчта ушул үй турат экен. Андан биякта мечитти айланып өтүшүңүздөр керек. Өтсөңүздөр эле Ысыкульская көчө экен бул. Биринчи көчөсү Полярная көчө, экинчи көчөсү Садовая. Сиздер ошо Садоваядан сол тарапка карап киресиздер. Мен сатыла турган үйдө келип калдым, туугандар. Мечиттен эле түз эле ошол Полярная көчөсү менен түшүп, бери Садовая көчөсү менен сол тарапка, күнбатыш тарапка кайрылып эле келдик. Бир аз жүрсөңүздөр ушул үйдү көрөсүздөр. Мына кирпичтен салынган, үстү мансард үй экен. Бул биз турган көчө Садовой көчөсү. Сиздер мындан ары өтсөңүздөр, бул көчө барып туруп, жанакы Глобустан кийинки Калинина көчөсү менен кошулат экен. Бул жак менен да шаарга чыгып кетсе болот экен. Ал эми бул жак менен деле шаарга чыгып кетсе болот. Негизги сатыла турган үйүбүз ушул. Азыр ээси жанымда. Эжеке, саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатчылык. Үйдү сатууга койдуңуздар. Сатууга койдук, ооба. Бул Садовой, улица Садовой 50-үй экен, а? Ооба. Мына экрандагы мына жазылып турган номерлер иштейби? Иштейт, а? Биз дагы кошумча кылып жазып коебуз. Эми сиз кененирээк маалымат бериңиз. Үйүңүз толугу менен ичи сырты бүткөн, жашоого шарты бар, бардык. Шарты бар, бардык. Ысык суу, муздак суу, душ, баня, баары соясы бар. Булар суу турбаларды алмаштырып атабыз деп айтышты, э? Суу турбалар ошо эскирген экен, ошо жаңылап атышат. Жаңылап атышат, жакшы экен. Чек араңыз мына кирпич бүткөн жерденби, үй бүткөн жерден, э? Бүткөн жерден бул жагы мына Пескоблокко чейин, э? Мына стяжка менен үйгө кирет экен, дарбазасын көрүп турасыздар. Өтө аурасы жакшы, үйгө күн тиет экен. Үйдүн узунтуурасы канча чыгат эже? 20-га 9. 20-га 9. Участкаңыз канча сотук чыгат? 25 сотук. 25 сотук. Эми калган суроолорду ичинен сурайын, эжеке. Сиз бизге керектүү маалыматтарды, элге керектүү маалыматтарды көрүүчүлөргө айтып койсоңуз, кире берели анда, бисмилла деп, а? Мына. Туугандар, киргенде бүт стяжка, эч кандай бир баягындай ылай же болбосо шагыл эмес, бүт стяжка менен болуп койгон. Бул жер аябай узун, бир 20-га бул жагы деле бир 5 метрдей чыгып калат. 3 машина кенен батат. Балдарда ойногонго, өткөнгө жол калат деңиз, а? Бул үйүбүз экен, мына караңыздар. Аябай сонун. Мына. Канча бөлмө эжеке? Ылдыйында, өйдөсүндө биригип. Өйдөсүндө 2 чоң бөлмө. Коноктосо турган. Мансард жагында, э? Мансард жагында. Ылдыйында отдельный 4 комната отдельный, анан кийин 2 комнат кухня. Душ бар, анан киргенде чоң холл. Паровое отопление, свет. Кышкысын жылуу. Кышкысын аябай жылуу, жазында салкын. Мында кире берели. Биз көрүүчүлөр дагы күтүп калды окшойт, ичине көрөлү деп. Бул мына бурон эшиктен сиздер ичине кирет экенсиздер. Уруксатпы эжеке? Уруксат. Бисмилла. Мына киргениңиздерде бул жерде холл. Мына бул жерден экинчи этажга чыгып кеткен тепкич бар экен. Бул жерде ошол кухнянын орду болгон окшойт, мурда. Же азыр деле ошол кухня кылып иштетесиздер? Кухня кылайын деп кайра кухня кылбай калганбыз. Бирок чайды ушул жакта ичесиздер кээде. Жерден ичилет. Жакшы экен, аябай чоң, кенен. Бул жерде дагы негизги кухня дагы бар экен. Олтурганга бул жерде диван. Мына потолоктор пластик, мындай светодиодный лампочкалар дагы койгон. Ремонту жакшы. Бул жерлер уже тойлорду кылгансыздар. Тойлорду, кудаларды. Куттуу үйбү? Куттуу үй, аябай жакшы. Жакшы экен. Кайсы жактан баштап көрсөтөбүз эжеке? Кухнядан баштап көрсөтө берелиби? Жүрөңүз. Биринчиден ашканадан баштап көрсөтө берели. Киргенде холдон сол тарапта ушундай кухня кирет экенсиздер. Бул ашкана. Бул жерде диван, чай ичкенге столдор бар экен. Бул жерде мебелдериңиз калат эжеке? Мебелдер кээ бири кетет, кээ бири калат. Эми бул кухня калат деңиз, э? Мына газ плита бар экен, а? Топкаңыз бул? Топка ушул жерде. Кышта жагасы үй баары жылыйт ушул жерден эле. Ушул жерден жаксак баары жылыйт. Анан
Могу жерде банкалы койгон погреб бар. Кышкысын ушул жака коюп коебуз, жылуу тура берет. Бул ачылат, а? Ачылат бул. Асты чоңбу? Асты чоң. Аябай эле чоң. Газ плита иштейт. Газ плита иштейт. Вытяжкасы бар экен, ысык суу, муздак суу бар дедиңиз. Айнек дагы чоң. Мына бул күн чыкканда күн тиет экен, а бул жака? Жакшы. Бул ашкананын жанындагы эле эшик менен сиздер кирсеңиздер, дааратканага кирет экенсиздер. Бул жакта мына отопление кирген буга деле. Кышкысын жылуу эле бул жактар дележи? Кышкысы жылуу болот. Бул жерде Аристон турат экен, кир машина, муздаткыч. Бул жагында болсо душевой. Мына эң негизи баягы жашоого керектүү даараткана бар экен. Ичинде туалет жок ошо эжеке, э? Туалет жок, кыргыздарда эми болмойт. Сыртта эле, э? Сыртта эле. Жакшы экен анда. Биз бул залды да холду да бир көрсөтүп өтөйүн. Мына кенен 6-7 киши бул жерде олтуруп чай ичкенге болот. Бул тушундагы бөлмөлөр бул жерде негизи ошо жатакана, детскийлер ушул ягында окшойт, э? Мына киргенде бул жер кандай десек, коридор же болбосо бүт комнаталарга кире турган коридор деп койсок да болот экен. Бул туштагы бөлмө жатакана. Бул балдар бөлмөсү же ата-энелер уктоочу бөлмөбү жеке? Ата-энелер жатышат. Ата-энелер уктоочу бөлмө. Мына узун туурасыны айта кетели, 4x4 чыгат. Бул жагында пластик терезелери, паровое отопление, полу мындай жыгач полдон болгон. Асты толтурулганбы же толтурулган эмеспи? Асты жок, толтурулган. Толтурулган, э? Жакшы. Бул бөлмөдөн чыккандан кийин эле сол тарапта дагы бир бөлмө. Бул дагы аябай чоң бөлмө экен. Мына байкап турганыңыздардай. Потолоктор деле бийик. Потологу бир 3 метрге жакын. Дубалдары 3 метр чыгат. Чыгат, 3 метр, э? 3 метр. Бул жагында 2 терезеси бар. Ал эми бул бөлмөдөн ички бөлмөгө да киргенде бул жерде жаш балдардын бөлмөсү окшойт, э, же бул да? Сабак окуй турган ушундай бөлмө экен. Мына негизи потологуну бир сыйра гүлдөп, анан дубалдарына бир сыйра обой жабыштырып койсо өтө сонун үй болуп калат экен. Негизи кышкысын кандай эже? Жылуубу үйүңүз? Кышкысы аябай жылуу болот. Канча тонна көмүр жагасыздар? 2,5 тонна. Быйыл кыш жылуу болгондон 2 тонна эле кетти. 2 тонна. Жакшы экен анда. Бул киргендеги жанакы холл ламинат экен, калган эмелер полу жыгачтан экен. Бул жерде кладовка бар. Ал жерге майда чүйдө коюлат, э? Биз экинчи этажга чыгып баратабыз, туугандар. Мансарт тагыраагы. Эми бирок мансарт болгондо деле бөлмөлөр чоң бөлмөлөр экен. Мына чыкканда оң тарабында бир бөлмө, сол тарабында дагы бир бөлмө. Мына туштан мына кичинекей эшиктер, бул жерде кладовка ошондой же? Бул жака чыгып ток эмелерди оңдогонго атайын ход койгон. Токторду ушул жерде монтаж болгон деңиз, э? Биз оң тарапта биринчи бөлмөгө кирип атабыз. Мына бул да чоң бөлмө экен. Бул моору чыгып кеткен окшойт бул жерден, э? Үстү мындай кермешип, натяжной потолок деп коебузбу? Бул эми гипсокартондон обшивка болгон, бирок мындай бөлөкчө бир шыбак менен шыбалган, обой сыяктуу. Мына бөлмөнүн узун туурасыны көрсөтүп коеюн сиздерге. Күн тиет. Өзүңүздөр байкап тургандай эле, терезелер чоң калтырылган, ачылат. Бул жерде негизи кышкысын жашабасаңыздар керек, же жашайсыздар? Кышкысы деле болот, жылуу күн менен эле. Күн менен эле жылыйт, э? Мына биз кайра туштагы бөлмөгө чыгып атабыз. Бул биринчи конок бөлмөңүз, бул болсо экинчи конок бөлмө экен, э? Ойбу, жаман чоңго. Той кыла турган эле бөлмө экен, э? Үстү мындай натяжной потолоктун асман цветиндеги натяжной потолоктор экен. Азыр эми биз огород тараптан көрсөтүп коелу. Негизи бул жерден чыксаңыз бүт мол өзүңүздүн огородуңуз көрүнөт экен, э? Огород көрүнөт. Кенен аябай малга да кенен. Могу эжеке, тиги могу будай арпалар эгилген тараптар. Мисалы мал жайганга болобу ал жака? Эртең будай орулгандан кийин эле, арпа орулгандан кийин кенен жая бересиздер, э? Бул жерде мал кылганга сарайларда кенен деп айттыңыз эле. Эми биз үйдү көрсөтүп бүткөн болсок, мал сарайларда бир сыйра көрсөтсөк эжеке. Бул жерди көрүп турасыздар, мына килемди дагы сонун тандап. Бул эми баягы негизи конокторго арналган бөлмө экен эжеке, э? Потологу деле бийик, бир 2,60 чыгып калат бийиктиги. Бул эшиктер мындай жыгач эшиктер. Биз эми кайра сыртка чыгып, туугандар,
сіздерге сарайды көрсөтөлү. Бул жерде жашаганга толук шарты менен экен. Аябай сонун үйдүн абалы десек болот. Өтө баякындай. Кээ бир үйлөрдө баякы ремонт талап кылат, бирок бул жерде кирип эле жашай бере турган абалда экен. Сонун үй. Жүрүңүздөр, анда эмесе биз чыгып сырттагы дагы кошумча курулуштарды, хозяйственный курулуштарды дагы көрсөтөлү. Анан эжеке, свет 3 фаза деп айттыңыз, э? Свет 3 фаза. Бул жерден суу чыгат. Суу чыгат? Эме, скважина. Огородду сугарса да болот. Эмеден. Бул моторчик менен, э? Таза суу. Кышын жазын чыгып турабы ушинтип? Артезия, могу. Кышын жазына? Мына. Анан Муздак. Артезияны. Бул казылган ушул жерден, э? ушул жерден казылган. Жакшы экен. Өчүрүп кое берели, да? Сонун. Сууну караңыздар, туугандар. 32-лик турбада напор менен чыгып берип турат экен. Үйдүн ичине да ушунун суудан кирген. Ооба, үйдүн ичине ушунан кирген. Водоканалдан суу токтосо да бул суу токтобойт, такыр. Мына биринчи эмечи. Мына эс. Бул көмүр. Көмүр салганга, э? Салганга келип эле машина менен Одарып кетет, узак киргизип коесуздар. Суу тийбейт, э? Ооба. А бул туштагы бөлмө? Бул гараж болчу, эми летний кухня кылып эле колдонуп атабыз. Бирок ачып койсо гараж кылса болот. Ачып койсо гараж кылып алса болот. Боло берет, э? Бул жерде ямасы да бар. Яма бар, э? Жакшы экен эже. Өтө үйүңүздөр сонун, ыңгайлуу. Эми эмне үчүн сатып атат деген дагы ой келип калышы мүмкүн. Ошого да бир өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Биз Мынча шарты менен сонун үйдү. жакшы үй бул, куттуу үй аябай. Эми сатканыбыз себеби башка үйүбүз да бар. Ошол жака барып жашаш. Бир жагында жашаш керек деңиз, э? Бул жер очок гана экен. Мына орточо казанга, бул жагында чоң казан кызмат кыла турган деңиз, э? Кыла турган аябай отун экономичный. Газовый система экен, э, бул эми монда айланасынан отун тарта турган. Аз эле отун менен тамак даярдаса болот. Мына сыртын көрүп турасыздарбы? Штукатурка болуп тур. Буга эми баягы кафель жабыштырсаңыздар, баягы заманбап очок болуп калат экен. Очок салышынын деле кереги жок. Мына. Бул жагында Бул жакта банка койгонго кладовкалар бар. Жазкысы банкаларды жаап эле ушул жака коебуз, а кышкысы салкын тура береби? салкын тура берет. Кышкысы үйдүн ичине киргизебиз. Бул жагында дагы бир бөлмөсү бар экен, э? Жакшы экен. Бул жак жөн эле баягы кошумча бир ашыкча буюмдарды койгонго. Навес. Жакшы экен. Дагы кошумча эмелериңизди көрсөтө бериң эжеке. Жана ит чуркап келатса, мени тааныбай калдыбы деп атпайм, жанатан бери көрүп отуруп. Каппайт экен итиңиздер, э? Бул жакта да кичине очок, кичине казан. Мына очок маңдай тескей экен. Бул жагында чоң очок, бул жагында кичинекей очок. Демек, тамак кылганга кичинекей очок дагы бар экен, кичинекей казанга. Бул жагыңыз сарай. Бул жак сарай. Бир 20 баш уйлар батат. 20 баш уй батат. 20 баш. Ой. Не пародой эже мына, жаман чоң го. Бул швед. Швед, э? Эми бул жакта могу мен байкашымча ошо чүйдө негизи ушундай чоң парода уйларды багышат. Муну баары эле билсе керек. Жакшы. Эми баягы мисалы ушул эле уйдун ушул эле жеген жемди жейт да баягы азыраак сүт берген уйлар делечи. Пародага сапатка өткөн жакшыраак. Уйларда аябай жакшы. Биз негизи эле ушул үйгө келгенден баштап эле ушу үй менен мал менен, э? мал менен жашап келатабыз. Караңыздар, туугандар, асты жыгач экен. Бул жакта чыла кете турган арыгы дагы бар. Артынан араба менен тазалаганга деле орундук бар экен. Бул жерлерде дагы кошумча кичинекей сарайлар бар экен. Буга эми баягы торпок кышында торпоктор камаганга болот экен, э? Мына бул жерде 2 малга орундук. Бул жагында 15тен ашып батат окшойт, бул жер 17-18 батат окшойт. Аябай чоң экен, узун. Бул бөлмөлөрүн да көрсөтүп кое берели ичини. Себеби эми малга шарт ушунчалык болот. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, ой андай мындай депчи. Негизи айыл жерде, чет жерде баягы мал менен бизнес кылгандарга бул VIP деп койсок деле болот эже. Шарт үстү тосук экен, салкын, мына. Бул жагын бир сыйра көрсөтүп өтүп кетсек эжеке, э? Мына. Койкана да барбы? Койкана бир 20 баш кочкор бактык. Мына. Баягы жаңы койлор дагы козусу менен киргизип койгонго дагы камаганга дагы орундуктар бар экен. Бул жерде аштоо кенен экен, э? Жем чөптү ушул жерде эле жейт. Ооба, жем чөп удобный ушул жерде эле кирип салып. Жакшы экен.
Бұл жерінде? Бұл жағында Сеновал. Сеновал? Чөпті бияққа түшіріліп, алып кіріп береді екенсіздер, да? Алыс көтербейіз. Мына, туғандар. Биік, Сеновал. Бұл жерге жиып қойсаңыздар, чөпті қанша түп батат дедіңіз? 2,5 мың пресс батат, Бұл жерден ле, кухнядан ле, бұл жаққа бөлмесін алып кіріп береді екенсіздер, да? Қышқысыншы. Жақын. Сонын, өте шарты сонын екен. Бұл жаққа машинаменен кіргенге мүмкіншілік бар, арт жағына. Машинаменен алып келіп жүріп тезіп қойшы. Жақсы. Азыр еме дағын көре тұрған жерлер бар екен. Мұныңыз, бұл баня. Баня. Жаңы салынған. Ай, жақсы, тез ысыйт. Сен көрсетіп қойсан бола өз екен? Бұл жағы парилкасы менен душовой екен, 10 минут, 5 минут. От жақсаңыз ысыйт сразу ле. Сразу ле. Соны. Жақшы, чоң кенен еле баня екен. Ең баяқы баняны болған жақшырақ. Бұл жерде жем қармаған неме екен, бұл жер қампа екен, Қампа. Дробилкалар. Бұлар кетебе жеке? Алып кетесіздер? Дробилканы алып кетеміз. Бірақ кейін кейесі деле бұл жерде сол жемхана қылыш керек болады екен, да? Жемхана қылы өздері дробилка қойып алса болады. О жаққа жүгері, арпа. Біз азыр туғандар тети жақтан кіріп сарайды кіріп айланып шықтық. Аз бұл жақта бір шере көрсетіп өтөбүз қайтқанда. Біз дағын көрбеген жерлерді қошо көргөзө берейлі. Бұл жақта дағын әвес. Негізі отын қанаңыз бөлөк, тоқ қана бөлөк, мал қана бөлөк, бүтіндай тізіліп тұрат екен да. Бұл жерде мына отын қана менен тезек. Бұл тезекті дағы есінен шығып кетті жеге, чында өлече. Бұл тезекті деле, мысалы, чай қайнатып, тамақ пішіріп, жегенге айой соғын оқат. Бұл өзіңіздердің ле малыңыздардан қайра отын жаралады да. Бұл жер даратқана, туалет. Даратқана. Бұл қышқысы тоқ қана, қышында ұшыл жақылы қамап қойыз. Урылған екен, жылу екен. Свет бар ішінде. Ішінде свет бар. Қышында да той береді тоқтар. Жақсы екен. Мұна Сеновал, жаңағы Сеновалын сыртынан көрсетіп қоялы. Өте чоң екен қараңыздар. Бұл жерде мына чөптеле уже қалбаптыр. 2,5 мың. Потолок биік. 4 метрден ашығырақ екен. Жақсы. Огородқа келіп бізде еме, Бұл жерде не дарақтарыңыз бар, мынау не мөмелер бар? Семеренка, алма, груша бар. Мына алма екен, чекедегі. Бұл да алма екен. Мына груша екен, Аябай жақсы груша. Алды быйыл? Быйыл алды, жылда салат. Жақынырақтан көріп көреді. Бұл баяқы жашыл алмұрыт бұ, же сары бол отырған ба? Мен бая шаарда жашап жүріп көп сорттарды эле билбейбиз, бирок бактарактарды жакшы таанып калдык. Бул жерде летний тооккана бар окшойт, Летний тооккана жанагы эме менен мына шланга менен келет. Эмеге огородкобу? Огородко. Тети скважинадан. Анан каласа көлдөн деле тартылып келинет. Көл каерде ал? Аркы жагында. Өйдө жагында, көчөнүн өйдө жагында көл менен, Демек, мына биз азыр Сеновал жак менен келгенде, мына чегара ушул жерден бүтөт экен, туугандар. Бул жагы, сол тарабы. Бул эми мындан күнбатышты карай дагы чегара узарат экен. Мына көрүп турган сарайдын ичи стерге карап калат экен, ошондо. Бул жагы тет ылдый кашаларга чейинби? Кашаларга чейин ушул мына дарактар да биздики. Мына ичиндеги дарактар, Аябай болду, сонун черештер. Бул жерде малина бар экен. Малина. Мына эмне эккенсиздер бул жерге? Бул ашкабак. Ашкабак, Алга деп. Мына. Бул жакта да чоң өрүк. Мынанда бул эме черешня экен бул дагы, Черешня бул да өрүк. Мында алча өсүптүр. Алча караңыз. Алча бышып турат. Бышып турат, ооба. Мени тердеп. Ооба. Мына дарбазадан чөптөрдү алып кирет экенсиздер, Дарбазадан чөп алып киребиз, малдарды үйдүн жанынан айдап чыкпай, бул жактан айдап чыгабыз. Үйдүн жанындагы стяжкаларды чыла кылбайт экен да, стерке бөлөк экен, Бул жерде жол барбы мына ал эмеде? Жол бар, бул жерде чоң машина кире турган жол бар. Демек, чөптү мындан эле алып кирип туруп эле мына Сеновалга алып барып тизе берет экенсиздер, Алар салып тургат. Жылда. Жылда салат. Жакшы экен да, огородуңуздар бөлөк, малкана бөлөк, үй бар, шарты бар. Эми шарты бар. Эң кызыгы калды эжеке. Баасын канча сурап атасыздар эми бул үйдүн? Баасын 50 деп атабыз. $50,000. Алмашуу жолуңуздар барбы? Шаарданбы, айылданбы, же машина бирдекеге, же только наличка сурап атасыздар? Наличкасы жакшы эле. Алмашуу жолу бар. Алмашуу жолу да бар. Алмашуу жолуну эми чалып өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр да. Магазинби, кандай бир жерби, же
кайсыл бир жерден болсо өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Биз эми жыйынтыктаганча соңуна келип калды. Документтер кандай эжеке? Барбы? Кызыл китеби бар, бардыгы даяр. Тага, залог, арестте жок. Жок, арест. Өзүңүздөрдүн атыңыздарда. Өзүнүн атыбызда. Жакшы экен. $50,000 туугандар. 25 сотук дедиңиз, жерин, Дагы бир кайталап коелу. 25 сотук. 20 бодомалга сарайы менен. Анан жашаганга үй шарты менен. Өтө чоң семья болсоңуздар деле батат экенсиздер. Аябай жакшы үй экен. Куттуу үй, аябай жакшы үй. Ооба. Берекелүү жер, өзү сокулук жер эле. Берекелүү жерде. Анан эң негизгиси туугандар, жана биз көрсөткөн глобустун жаны менен где-то бир 5 мүнөттө түшүп келет экенсиздер бул жерге чейин. Центрге деле жакын. Мал базарга да жакын. Мал базар. Мына Калинина менен өйдөгө чыксаңыздар сиздер мал базарга эле барып каласыздар. Чыгып туруп эле оң тарапка кайрылганда эле мал базар болуп калат. Айта турган сөздөрүңүз барбы эжеке? Ушул эми үй бардык шарты менен ала турган киши болсо келип көрө берсин. Бүт айнектер пластик экен, Бүт айнек пластик, кышында жылуу, жазында салкын, трёхпаска. Дагы эмне керек эми баары шарты бар. Шартка Мал базарда иштей турган кишилер болсо, мал базар өтө сонун деңиз, Анда саламатта туруңуздар туугандар. Биз видеобуз соңуна келип калды. Сиздер ушул үйдү бир сыйра көрүп чыктыңыздар. Чыдап көргөнүңүздөр үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул үй кимге насип кылса дагы куттуу болсун. Сиздерге Кудайым соодасын берсин эжеке. Соодаңыздар берекелүү болсун. Үй толугу менен бүткөн. Өтө жакшы үй экен, чынында. Аны эмесе жыйынтыктайлы биз, эжеке. Сиздер экран астында номерлерге чалып, эсине чалып байланышып көрсөңүздөр болот. Баасын айттык. Жаккан болсо келип көрүп, сүйлөшүп, баалашып алыңыздар. Насип кылсын баарыңыздарга. Саламатта туруңуздар.